Жарандардын саламаттыгын сактоодо профилактикалык иш-чаралар уланууда. Бүгүн министрлер кабинетинин имаратынын алдында Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан берилген санитардык унаалар региондорго жөнөтүлдү. Буга чейин саламаттыкты сактоо уюму өлкөдө жүрүп жаткан ар түрдүү илдеттердин алдын алуу максатында бир канча долбоорлордун үстүндө иштеп келген. Алардын бири тоолуу аймактардагы ооруканаларды унаа менен камсыз кылуу болчу. Өлкөбүздүн 70%, 80% жанакы элдер жашаган жерлер бул тоор райондор. Ал жерден барып ПЦР тести же болбосо ошол жерден эле эпидемиологический ситуацияны билиш үчүн мурунку машиналар жетпей калчу. Биз болсо Ниваларды анан кийин мынакей эң жакшы машиналарды биз алып, азыркы кездечи 15 машина азыркы кезде келди, Исламский банктан келди. Мурункусунда 33 машина келген, билесиздер. Чет жакада жашап жаткан жарандарыбыз медициналык кароодон өтүү үчүн атайын районго, шаарга келип көрүнүшөт. Бул кыйынчылык жаратпай койбойт. Аны менен катар патогендүү биоматериалдарды, анализдерди өз убагында жеткирүү үчүн бул унааларга муктаждык күч болгон. Бүгүн тапшырылган 8 автоунаа Ысык көл, Ала Бука, Сокулук, Аксы, Базар Коргон, Ноокат жана Жумгал райондоруна жиберилди. Бирөөсү Борбор калаадагы санэпиднадзорго тапшырылды. Анан бүгүнкү күндө ушу өлкө өкмөтүбүз жана башка донорлордун колдоосу менен 12 вирусологиялык лаборатория иштеп жатат. Өткөн бизде ушул медицина тармагында азыр абдан көптөгөн донорлор менен иштеп жатабыз. Жалгыз эле ушул лабораторияларды камсыздоо эмес, мына көптөгөн азыркы мына пандемияга эң актуалдуу болуп жаткан вакцинация боюнча дагы. Ошол эле учурда саламаттыкты сактоо уюму жарандарды өз ден соолугуна кам көрүүгө жана өз убагында медициналык кароодон өтүүгө чакырат. Өзгөчө бардыгыңыздарды вакцина алууга чакырып кетем. Себеби элибизде канчалык ушул иммунитет тезирээк пайда болсо, жалпы иммунитет, анда биз бул пандемияны да тезирээк жеңип, жай турмушка тезирээк келебиз. Эске салсак, буга чейин ушул жылдын башында Ислам өнүктүрүү банкынын эсебинен сатылып алынган Соболь өлкөсүндөгү 21 тез жардам унаасы ишке берилген. Ушу машинени санат станцияга берди. Ушу машинебиз Акчолтой элдин жакшылыгына жараган жакшы машинелерден болсун. Мен ошого тилектешмин, каалайм ошону. Гүлдана Момонова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.